Бүгүнкү күндө кыргыз маданияты өнүгүүнүн жолунда. Ар тармактын өкүлдөрү жаңы бийиктиктерди багынтуу менен Кыргызстанда эле эмес, чет жерлерде жакшы ийгиликтерди жаратып келишет. Мамлекетте ал жетишкендиктерди көз жазымда калтырбай сыйлыктарды берүүдө. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзамынын негизинде жана жобосунун негизинде берилет. Сыйлыктар болсо баягы ардак грамотасынан кийин эмгек сиңирген ишмер, эмгек сиңирген артист, андан кийин эл артисти, эл акыны, эл жасоочусу, даңк медалы, анан ошо тиги Манас ордени баатырына чейин бериле берет. Албетте бул сыйлыктар ар кимге эле бериле бербейт. Элдик пикир да эске алынып, тиешелүү документтерге да көңүл бөлүнүп, татыктуулары гана тандалат. Өзгөчө тарых жана маданият жылынын алкагында кыргыз эстрада ырчыларынын ичинен сыйлык алгандар көп болду. Сен дегенде күн батпай, таң атпай. Бул ирет сыйлык тапшыруу аркылуу ойлорду жаратып, интернет айдыңы социалдык тармакта кызык талкууга айланган тема болду. Ага кай бир таланттар сыйлыкка эрте көрсөтүлдү деген ойлор да бар. Мисалы Гүлнара Тойгонбаева эмгек сиңирген наамын алуу үчүн 30 жыл эмгектенген. Мен жакшы көргөн сыйлыктардын бири бул жаштар сыйлыгы. Ошол сыйлыкты алганда бир өзгөчө бир жакшы маанайда алгам. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист деген наамды деле ошол бир сонун церемония менен ошо президенттин колунан алдым. Ошол абдан эсте каларлуулар. Ну что же ты, подруга, зазевала, веселеньких задумок разве мало? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы Майрамбек Осмоновго, Бакыт Мукулга, Гүлжигит Калыковго жана Юлия Рудскаяга берилген. Биз жолуктук, качан билбейм үмүтү. Албетте бул сыйлыктар бирөөгө аванс катары эрте берилгендери алдын ала сезгендей мыкты көрсөткүчтөрдү убадалап турган чагы. Сыйлык алуу бул чыгармачыл адам үчүн чоң жетишкендик, анын алдыга умтулуусуна жана дагы бийик ийгиликтерди багынтуусуна көмөкчү болот. Сыйлык алган бул мындай көп иштеп жүрүп, анан ошол эмгегиңди баалап сыйлык ыйгарылганда мындай өзгөчө бир жакшы маанай, ошол мындан да ары иштегенге бир жакшы стимул, түрткү болот. Маданият тармагында үзүрлүү эмгектенип, бирок эч бир сыйлык албаган чыгармачыл адамдар да кезигет. Алардын да бийик даражадагы сыйлык алуусуна тилектешпиз. Гүзел Осмонбекова, Самат Исмаилов, НТС Таң шоулу.